Чүйдүн Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү 5-майда уурдалган кызды издеп жатат. Күч кызматкерлери кызды уурдаган эркектин тег жайын тактады. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, кызды 5-майда түнкү саат 11-лерде Лебединовка айылындагы супермаркеттердин жанынан белгисиз кишилер Toyota Estima автоунаасына салып кетишкен. Милицияга 6-майга караган түнү кыздын сиңдиси арыз жазган. Кыргызстанда кыздарды көбүнчө турмуш куруу максатында зордоп ала качышат. Каршылык көрсөткөн кыздар өлтүрүлгөн учурлар 2018 жана 2021 жылы катталды. Турмуш куруу максатында кыз уурдагандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 29 апрелде коомдук талкууга чыгарды. Анда кыз уурдагандарды 12-15 жылга чейин камоо сунушталган. Эгер кыз 18 жашка толо элек болсо, камак жана 300 000 сомго чейин айып пул каралган. Азыркы мыйзамдар боюнча кыз уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин камалат. 2021 жылдын 4-май күнү 12:30 чамаларында Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын Ынтымак айылынын тургуну 2005 жылы 21 октябрда туулган Мыктыбек кызы Мадина өзү жашаган үйүнөн белгисиз тарапка чыгып кеткен бойдон азыркы күнгө чейин жүргөн жери белгисиз болууда. Бул факт боюнча Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине дайынсыз жоголуу деп катталып, издөө иштери жүрүп жатат. Кийген кийимдери: үстүндө ак түстөгү водолазка, астында кара түстөгү шым, бутунда кара түстөгү бут кийим. Белгилери: бою 150-160, кашы көзү кара түстө, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара, узундугу 30-40 см. Эгерде кимдир бирөө сүрөттөгү кызды таанып, жүргөн жерин аныктап калса, төмөнкү телефондорго кайрылсаңыздар болот. Байланыш үчүн номерлер 036 55 502 29 0704 24 64 16. Алдын ала маалыматтар боюнча Баткен районунда 30 турак үй, 2 мектеп, 1 бала бакча жана 1 ФАП, ошондой эле 3 мамлекеттик мекеме толугу менен талкаланган. Элек районунда 48 үй өрттөлүп жок болгон. 10 май куюучу жай, 8 дүкөн жана мамлекетке караштуу 1 мекеме жарактан чыккан. Чек арадагы чатак жергиликтүү тургундарды жана мамлекетти ири материалдык чыгымга учуратты. Конфликт учурунда тажик тарап кыргызстандыктарды автомат, гранатомет жана минометтор менен аткалаган. Мындан сырткары Тажикстандын аскер күчтөрү 29 апрелде Ми-24 тиг учагынан ок чыгарган. Анын кесепетинен Актатыр айыл өкмөтүнүн Орто Боз айылынын тургунунун үйүнө снаряд кирген. Миномет, гранатометтук чабуулдан головной суу бөлүштүрүүчү жайда жергиликтүү 25 тургун каза болгон. Куралдуу кагылышууда жалпысынан 36 кыргызстандык, анын ичинде 13 жаштагы кыз жана 4 жашар бала ажал тапкан. Дагы 160 адам жапа чеккен. Баткен районунун Аксай, Көкташ, Орто Боз, Актатыр, Карабак жана Кызыл Бел айылдарынан, ал эми Лейлек районунун Жаңы Жер, Бешкент, Кулунду айылдарынан бардыгы болуп 40 649 адам коопсуз жайга чыгарылган. Бүгүн 6-майда өкмөт 1-2 майдагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусунан кийинки протоколун жарыялайт. Бул тууралуу Маралга өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин Тажикстан тарап эки өлкө ортосундагы биргелешкен билдирүүнү расмий жарыялаган. Анда тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Фарух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курунуп макулдашканы айтылган. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат деп жазылган. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Садыр Жапаров: чек ара Чечилмейинче Тажикстанга Барбайм. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Баткенде Маргун айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Жапаров 6-майда аталган облуска жумушчу сапар менен барды. Азаттыктын Баткен облусунда жүргөн кабарчысы президенттин жолугушууларын сүрөт, видеого тартууга тыюу салынганын билдирди. Ага ылайык күзөтчүлөр журналисттерге жайкын тургундарга Жапаровдун тургундар менен жолугушууларын сүрөт, видеого тарттырбай жатат жана тартылган сүрөттөрдү өчүртүп салышты. Буга чейин Жапаровдун Тажикстанга сапары май айынын экинчи жарымына белгиленген эле. Жапаров 5-майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Ага ылайык бул максатта премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалат. 28-30 апрель жана 1-майда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун адам жаракат алды.
Былтыркы парламенттик шайлоого Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Мулдахматов 6 майда эртең мененки саат 10:00 Ички иштер министрлигине суракка киргенден бери чыга элек. Бул тууралуу анын жардамчысы кабарлаган. Буга чейин Мулдахматов милицияга чакырылганын себебин билбей турганын айткан эле. Кайсы маселе боюнча суракка чакырып жатканын так билбейм. Бирок саясатка байланыштуу айткан акыркы пикирлерим себеп болушу мүмкүн. Анткени Баткендеги куралдуу кагылыш үчүн атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин отставкасын талап кылганбыз. Ага чейин Садыр Жапаров демилге кылган баш мыйзамдын долбоорун сындап чыкканбыз. Мындан тышкары укук коргошун, казино жана экономикалык жагдайлар боюнча сын айтып келгенбиз. Президенттин кылган иштери аягына чыкпай, башаламан болуп жатат. Балким ушуларга байланыштуу болушу мүмкүн. Ички иштер министрлиги Мулдахматовдун суракка чакырылышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мулдахматов учурда Туран партиясын жетектейт. Ал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан, Конституцияга каршы борборунун төрагасы да болгон. Майдын ортосунда коронавируска каршы Россиялык Спутник V вакцинасынын дагы бир партиясы келери күтүлүүдө. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын маалыматына караганда, Кыргызстан 50 000 адамга дагы 100 000 доза препарат алууга буйрутма берген. Бирок баары россиялык заводдорго байланыштуу болот. Себеби азыр вакцинага суроо талап абдан көп. Биз 600 миллион сом бөлүп жатабыз. 100 000 доза алууга макулдашканбыз. Бирок мунун кайсы бир бөлүгү транш түрүндө майдын ортосунда келиши күтүлүүдө. Азырынча эч нерсе айта албайм. Бул биздин колубуздагы нерсе эмес. Бир компонент $10 айланууда. Россиядан келе турган гуманитардык жардам май-июнь-июльда келмекчи, деди министр. Министр буга чейин келген 20 000 доза вакцина буйрутма кылынган 100 000 дозанын ичине кирбей тургандыгын кошумчалады.